11 каналында эртең кандай арай күтүлүп жатканын билип алыңыздар. Аны мен Гүлүм Эркинбек кызы айтып берем. Саламатсыздарбы? Алгач Алматы шаарындагы жаан-чачындуу жана суук аба ырайынын кесепеттерин айта кетели. Кечээ шаарда күндүзү жаан жаап, түнкүсүн абанын температурасы кескин төмөндөгөнүнө байланыштуу жолдор тайгак болуп, бир эле көчөдө 10 автокырсык катталган. Маалыматтар боюнча 2 киши жабыркаган жана 10 чакты унаа жараксыз абалда. Ошондуктан унааңыздардын дөңгөлөгүн кышкыга алмаштырып алганды унутпаңыздар. Себеби аба ырайы өз ордунда турбай, тез-тез өзгөрүп турат. Анда эртеңки күндүн аба ырайына токтолсок. Кытайдагы этникалык кыргыздар жайгашкан Ак Суу жана Үрүмчү шаарларындагы жаан-чачын эртең токтоп күн ачылат. Ал эми Казакстандагы антициклон Орусиядан келе жаткан жаан-чачындуу циклонду өткөрбөй турат. Буга айланыштуу бардык аймактарында күн ачык бойдон сакталат. Өзбекстанда жаандуу күндөр токтой элек болсо да, абанын температурасы кыйла жогору бойдон калууда. Фергана өрөөнүндө эртең күндүзү күн ачылганы менен кечинде жаан жаай баштайт. Ташкентте да так ушундай, ал эми Нукуста болсо күн ачык болот. Түркмөнстанда да эртең жылуу аба ырайы сакталып, күн чайыттай ачык болот. Тажикстанда болсо эртең да жаан-чачын күтүлөт. Душанбеде эртең менен жааган жаан түштө токтоп, Хорок өрөөнүндө жаан себелеп, күндүн бети көрүнүп турат. Ходжент шаарында жаан катуу жаашы ыктымал. Кыргызстанда 28 октябрда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Ош, Жалбат, Баткен, Нарын областарынын айрым жерлеринде жаан же кар жаап, калган аймактарда асман ачык болот. 29 октябрда Ош, Жалбат, Баткен, Нарын областарында түнкүсүн көпчүлүк аймактарында, күндүз айрым жерлерде жаан-чачын күтүлөт. Чүй, Ысык көл областарынын тоолуу райондорунда кар жаашы мүмкүн. Автожолдор тоңголок тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Аба ырайы тууралуу кабарым ушул болду. Кайрадан көрүшкөнчө.